Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстандын корголуучу жайлары. Бүгүнкү сабактан Кыргызстандын корголуучу жайлары, улуттук парктар жана улуттук корголуучу жайлар менен таанышасыздар. Жергебиздин кооздугуна, жаратылыштын ар түрдүүлүгүнө карабастан, жаратылыш чоң өзгөрүүлөргө дуушар болду. Ошону менен бирге жаратылышты коргоо азыркы мезгилдин негизги проблемаларынын бири. Жаратылыш жана анын ресурстары эл чарбасынын өнүгүшүнүн табигый негизи болуп саналат. Ал эми элдин материалдык жана маданий, илимий булагы бул жаратылыш. Адам баласы миңдеген жылдардан бери муундан муунга жаратылыш ресурстарын алып пайдалануу учурунда алардын орду оңой эле кайра толукталып калган шарттарга көнүп калган. Анткени жаратылыш чөйрөсү тышкы таасирлерге туруштук берүү жөндөмдүүлүгүнө, белгилүү өлчөмдө ийилгичтик касиеттерге ээ. Бирок өзгөртүүлөр белгилүү чектен чыкпашы керек. Ал чектен чыгып кетүү жаратылыштагы калыптанып калган өз ара байланыштарды бузуп, аны динамикалык тең салмактануу абалынан чыгарууга алып келиши мүмкүн. Жаратылыштын динамикалык тең салмактануу абалынан чыгып кетиши анын өз алдынча улам жаңырып туруу касиетинин негизин бузуп, андан аркы өсүп өнүгүү жолунан чыгарып жиберүүсү ыктымал. Жаратылышты коргоо адам баласы тарабынан жаратылышка келтирген зыяндарды кайра калыбына келтирүү, улам жаңырып туруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратпоо, жаратылыштагы мындай мүмкүнчүлүктөрдү сактоо, анын ресурстарын андан ары пайдалануу дегендикке жатат. Эгерде жаратылыштын кайра жаңыруу жөндөмдүүлүгүн сактай албасак, анын ресурстарын түгөтүү, пайдалануудан чыгаруу дегендик. Жаратылыш ресурстарын кеңири пайдалануу үчүн жаратылышты коргоо керек. Жаратылыштын жаңырып туруу мүмкүнчүлүгүн сактоо, анын ресурстарынын кайра толукталып турушуна көмөк көрсөтүү адам баласы менен жаратылыштын ортосундагы негизги мамиле. Бул мамиле жаратылышты коргоонун негизин түзөт. Жергебиздин тоолуу рельефи негизинен жаратылыштын туруктуу сакталышына мүмкүнчүлүк берет. Ошого карабастан Кыргызстанда негизги корголуучу жайлар булар 83 табигый аймактык комплекс коргоого алынган, анын аянты 761.300 гектар аймакты түзүп, республиканын аянтынын 4,45% түзөт. Андан сырткары 8 мамлекеттик корук аянты 288.000 гектар, 9 мамлекеттик улуттук жаратылыш паркы аянты 276.000 гектар аянты түзөт. 10 токойлук, 23 ботаникалык, 18 геологиялык, 2 комплекстүү жана 14 мергенчилик убактылуу корголуучу жайлар бар. Негизинен корголуучу жайларды биз категорияларга бөлөбүз. Мына ошонун ичинен биринчи категорияга кирген аймактар толук чарбалык иш-аракеттен бошотулган, балык оолоо, аңчылык кылууга, мергенчиликке тыюу салынган мамлекеттик коруктар. Буга Ысык көл мамлекеттик коругу кирет. Андан сырткары Ысык көл өсү биосфералык территория катары эсептелет. Ысык көл коругу 1948 жылы уюштурулган. Корукту уюштуруунун негизги максаты сууда сүзгөн жана суу жээктеринде байырлаган канаттуулардын жашоо шартын сактоо. Эл аралык конвенция боюнча Ысык көл сууда сүзүп жүрүүчү канаттуулардын дүйнөлүк мааниси бар өсүп өркүндөочү жайы катары каралган. Өзгөчө ал канаттуулардын кыштоосундагы ролу өтө маанилүү. Окумуштуулардын маалыматтары боюнча Ысык көлдө 100 миңге жакын сууда сүзүүчү канаттуулар кышташат. Кийинки мезгилде алардын тукумдоочу жайларынын тарышынан жана браконьерлик мергенчилердин аракетинен канаттуулардын жалпы саны азайып жатат жана кээ бир түрлөрү кескин азайып кеткен. Куркулдак, ак куулар, Корука көл жээгинен 2 километрге чейинки жээк тилкелери кирет деп эсептелинет. Бирок эс алуучу жайлардын
курорттордун курулушу кээ бир жерлеринде корук режимин сактоого мүмкүнчүлүк бербейт. Сары Чат Эр Таш мамлекеттик коругу, Нарын мамлекеттик коругу, Каратал Жапырык мамлекеттик коругу, Кулун Ата мамлекеттик коругу, Сурматаш мамлекеттик коругу, Падыша Ата мамлекеттик коругу, Сары Челек биосфералык корук жана 5 арал коруктары, Кара Буура мамлекеттик коругу. Ушул коруктардын ичинен өзгөчө мааниге ээ болгон биосфералык аймак Ысык көл жана Сары Челек коруктары ЮНЕСКОнун каттоосуна кирген дүйнөдөгү өтө өзгөчөлөнгөн аймактарга кирет. Анда эмесе суроого көңүл бурабыз. Корголуучу аймактары туташ жатпаган корук кайсы деп ойлойсуңар? А. Сары Челек, Б. Нарын, В. Сары Чат Эр Таш, Г. 5 арал. Канабалдар корголуучу аймактары туташ жатпаган корук кайсы? Ойлонуп көрүп суроого жооп берүүгө аракет кылабыз. Корголуучу аймактары туташ жатпаган корук бул 5 арал коругу. Эмесе азыр 5 арал коругу менен таанышып көрөлү. 5 арал коругу чаткал өрөөнүнүн табиятын коргоо үчүн 1979 жылы уюшулган. Коруктун аймагына саванна сымал жана талаа ландшафттары, түрдүү чөптүү шалба мүнөздүү токой массивдер 30 000 гектар аймакты ээлейт. Өсүмдүктөрдүн 300гө жакын түрү бар. Алардын ичинен 30тайы чанда кездешүүчүлөрдөн. Дарак өсүмдүктөрдөн арча, карагай, бадалдардан мисте, Чаткал дарыясынын жана анын куймаларынын жайылмаларында терек, тал, кайың, бөрү карагат, ит мурун, табылгы, изирик, долоно, шилби, ыргай, чычырканак жана башкалар кездешет. Өрөөнүн төмөн жагында жаңгак, алма, алча, айван-сары токойлору бар. Жаныбарлар дүйнөсү өтө бай. Анын ичинен мензбер суурун, күрөң аюуну жана тоңкулдактарды көрө аласың. Корук 7 токойлук участкага бөлүнөт. Кара Кулжа, Башкы терек, Чаткал, Кең Булуң, Ак Таш, 5 арал, Арап участкалары. 5 арал коругунун өзгөчөлүгү бири-бирине туташ жатпаган 7 өзүнчө аймактарга бөлүнөт экен. Андан кийинки суроого көңүл бурабыз. Туризм жана эс алууга ыңгайлуу болгон жаратылыштык аймактар кайсы? А. Корук, Б. Комплекс, В. Жаратылыш парк, Г. Токой. Канабалдар туризм жана эс алууга ыңгайлуу болгон жаратылыштык аймактар кайсы деп ойлойсуңар? Канабалдар ойлонуп көрүп, суроого жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Туризм жана эс алууга ыңгайлуу болгон жаратылыштык аймак бул жаратылыш паркы болуп эсептелет. Эмесе жер кебисте улуттук парк коргоого алынган, чарбачылык иштерге тыюу салынган, бирок эс алууга туристтерге уруксат берилген аймактарды биз улуттук парктар деп айтабыз. Негизги корголуучу жайлар боюнча экинчи категорияга кирген бул мамлекеттик жаратылыштык улуттук парктары болуп эсептелет. Негизги максаты ландшафттарды, флора жана фаунаны, тарыхый, маданий эстеликтерди коргоо жана туризм менен эс алууга шарт түзүү максатында уюштурулган аймактарды биз жаратылыштык парктар деп айтабыз. Жер кебисте Аларча улуттук паркы Кыргыз Ала тоосунун түндүк капталында, Бишкектен 41 километр алыстыкта Аларча капчыгайында уюштурулган. 5 таш улуттук паркы Талас Ала тоосунун түндүк капталында, 5 таш капчыгайында 1996 жылы уюшулган парк. Кара Шоро улуттук паркы Фергана тоо тизмегинин түштүк батыш капталында муздак дарылык касиети бар минералдык суулары менен белгилүү болгон улуттук парк. Каракол улуттук паркы Теске Ала тоосунун түндүк капталында 1997 жылы уюшулган. Кыргыз Ата улуттук паркы Алай Кырка тоосунун түндүк капталында Ош шаарынан 40 километр алыста жайгашкан, кызыктуу үңкүрлөрү менен белгилүү болгон жаратылыш паркы. Кырчын жаратылыш паркы Күнгөй Ала тоонун капталында тектондук чуңкурчак Кичи Ак суунун ортоңку агымындагы кооз жер. Салкын төр Нарын өрөөнүндө 2001 жылы уюшулган
жергиликтүү калк үчүн эс алуучу өтө кооз аймактардын бири. Саркент улуттук паркы Лейлек районунда Ак Суу дарыясынын аймагында табигый жаратылышты, көлдөрдү жана ошондой эле өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн аймактардын бири болуп эсептелет. Курарт дарыясынын аймагында 2001 жылы уюшулган тарыхый, маданий мааниси бар Саймалуу таштары менен белгилүү болгон улуттук парктардын бири. Саймалуу таш улуттук паркы, андан кийин Чоң Кемин улуттук паркы Чоң Кемин өрөөнүн аймагында жайгашкан улуттук парк. Ушул улуттук парктардын ичинен Аларча улуттук паркы менен таанышып алалы. Аларча табият паркы мамлекет тарабынан коргоого алынган аймак. Кыргыз Ала тоосунун эң бийик борбордук бөлүгүнөн башталып, түндүк тарапты карай созулуп жаткан Аларча капчыгайын ээри. Аянты 19,4 миң гектар, деңиз деңгээлинен 1600–4200 метр бийиктикте. Парк Аларча капчыгайынын уникалдуу ландшафтын коргоо, табигый өсүшүнө жана калыбына келишине шарт түзүү, ошондой эле калктын эс алуусун пландуу уюштуруу максатында 1976 жылы негизделген. Негизинен жаратылыш парктары жаратылышты коргоо максатында, бирок эс алуучуларга шарт түзүү багытында уюшулган парктарды биз жаратылыштык парктар дейбиз. Андан сырткары жаратылышты коргоо боюнча 3 категорияга кирген жаратылыштын эстеликтери жана убактылуу корголуучу геологиялык коруктар. Аларга Чил устун, мисалы үчүн жаратылыштын эстелиги болгон Чил устун үңкүрү Орто Азиядагы эң кооз карсттык үңкүр болуп эсептелет. Жетөгүз кызыл конгломераттан турган геоморфологиялык жарлар. Андан сырткары Жомок шаңшаары, же болбосо бул аймактарды биз каньондор деп атайбыз, тоолордун жана бөксө тоолордун атмосфералык суулар менен желишинен пайда болгон жерлерди биз шаңшаарлар деп айтабыз. Анда эмесе суроого көңүл бурабыз. Кыргызстанга тиешелүү болгон жаныбар кайсы деп ойлойсуңар? А. Аркар, Б. Илбирс, В. Марал, Г. Мензбир сууру. Ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Кыргызстанга гана тиешелүү болгон жаныбар кайсы деп ойлойсуңар? Аркар, Илбирс, Марал, Мензбир сууру. Мынакей ушул жаныбарлардын ичинен Кыргызстанга гана тиешелүү болгон жаныбар бул Мензбир сууру болуп эсептелет. Кызыл китепке киргизилген Мензбир сууру Кыргызстанда гана жашайт. Орус зоологу Мензбирдин атынан коюлган. Тянь-Шандын батышына гана мүнөздүү болгон жаныбар. Узундугу 40–45 сантиметр, салмагы 2,5 килограммга чейин жетет. Булар көбүнчө тоолордун тик капталдуу чөптүү этектеринде жашайт. Андан сырткары асказоолордо жашаган эчки текелер, Марко Поло аркары дагы Кыргызстанда бийик тоолуу аймактарда жашаган кызыл китепке киргизилген сейрек кездешүүчү жаныбарлардын бири. Жергебиздеги дагы жаратылыштарды коргоочу парктардын бири болгон Чоң Кемин улуттук паркы менен дагы таанышып көрөлү. Чоң Кемин табигый улуттук паркы Күнгөй жана Илей ала тоолорунун ортосунда орун алган. 1997 жылы табияттын табигый ар түрдүүлүгүн коргоо максатында уюштурулган. Аймактын өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү экологиялык, табигый баалуулугу менен өзгөчөлөнгөн аймак. Бул аймак Кемин районунун Токой чарбасын толугу менен камтыйт. Азыркы учурда кызыл китепке киргизилген илбирстин саны дагы абдан асайып кеткен. Бул илбирстин жоголуу коркунучу алдында тургандыктан 20-кылымда эл аралык жаратылышты коргоо бирикмесинин кызыл китебине киргизилген. 2010 жылдан баштап илбирстерди атууга тыюу салынган. Ал эми Кыргызстан илбирстер көп жашаган өлкөлөрдүн катарына кирет. 2013 жылда Кыргызстанда 307ге жакын илбирс катталса, Ысык көл облусунда 129, Нарын облусунда 23, Чүй облусунда 52,
Талас облусунда 24, Жалал Абад облусунда 52 жана Ош Баткен аймактарында 27ге чакын илбирстердин саны катталган. Негизги илбирстер тараган табигый аймактардын бири биздин жергебиз. Кыргызстандын дагы бир өзгөчө уникалдуу же болбосо дүйнө жүзүндөгү эң кооз жерлердин катарына кирген көлүбүз Сары Челектин негизинде түзүлгөн Сары Челек корогу менен таанышып көрөлү. Сары Челек биосфералык корогу 1959 жылы уюштурулган. 1979 жылы ЮНЕСКО тарабынан эл аралык биосфералык коруктардын катарына киргизилген. Чаткал менен ат ойну кырка тоолорунун тутумдашкан аймагынан орун алган уникалдуу жаңгак мөмөтөкөйлөрүнүн жаратылыш комплексин сактоо үчүн түзүлгөн. Аянты 23,8 миң гектар аймакты ээлеп жатат. Флора жана фаунасынын ар түрдүүлүгү, тоо арасында жайгашкан көлү, ар түрлүү ири жаныбарлардын мекендеши бул коруктун аймагынын уникалдуулугунун, жеринин кооздугун аныктайт. Сары Челек корогунун уюштурулушу жергиликтүү жаныбарлардын тукумунун өсүшүнө, мурда азайып кеткен ири сүт эмүүчүлөрдүн кайрадан көбөйүп, коруктан тышкары тоо капчыгайларына тарашына себеп болду. Корголуучу коруктардан, улуттук парктардан сырткары дагы убактылуу корголуучу аймактар дагы бар. Аларга убактылуу корголуучу жайларга Токойлук корголуучу жайлар, буга Дашман, Узулакмак, Кичи Ак Суу аймактары кирет. Мергенчилик зоологиялык убактылуу корголуучу жайларга Чычкан, Белогорка, Ак Буура, Кочкор, Жылуу Суу, Жети Өгүз. Ботаникалык убактылуу корголуучу жайларга Мен-Куш, Сүлүктү, Кыргыз Ата, Чаткал, Түп, Чоң Арык, Чуңкурчак, Айгүл Таш тоосу, Байдамтал, Кичи Ак Суу аймактары кирет. Андан сырткары комплекстүү аймактарга Ак Суу жана Талас. Жергебизде табышмактуу жерлер дагы абдан көп. Ал эми Баткен районунун кыштык айылында кышында 3 ай күн тийбейт дагы, жайында 90 күнгө чейин айды көрө албайсың. Дагы бир кызыктуусу Кочкордо Ала көл деген көл бар. Бул космостон тартылган спутниктин изилдөө схемасына түшүп калган. Ал схема айрым кендер, көлдөр тартылуу күчүнүн таасирасында түшүп калат экен. Дагы бир кызыктуусу көлдүн үстүндө 4-5 үйдүн ордундай саз бар. Ал шамалдын ыгына карата жылат деп дагы айтылууда. Жергебиздин негизги кооз жаратылышы, табышмактуу сырлары дагы эле болсо бизге белгисиз бойдон калууда. Бирок жаратылыш биздин жашообуз болгондугуна байланыштуу ар бирибиз жаратылышка аяр мамиле жасоону үйрөнүшүбүз керек. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.